Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, кутмандуу кечиңиздер менен. Туугандар, ушул экранда турган эки баш уй сатылат. Чүй-Буу, Жайыл району, Чалда бар, Карабалта. Туугандар, биринчи ушул уйдан баштасак, маалымат берди ээси. Экранда номери болот. 7 ай бооз экен туугандар. 4-сүн тууйт экен. Искусственный осеменение кылыптыр швицке. Мына ушундай болгон уй. Видеого лайк басып каналды колдоп көрүңүздөр. Кимде ким ушундай уйлардан издеген болсо, чалыңыздар ээсине. Бул 4-сүн тууйт экен. Буюрса туугандар, 22 литр сүт берген экен. Бул уйдун баасына келип токтолсок, баасын 190 000 сом сурап жатат ээси. Мына көрүңүздөр. 7 ай бооз туугандар, достор. Ээси менен сүйлөшүңүздөр, доставкаларын уюштуруп берет. Ал жагын сүйлөшүп келишип алсаңыздар болот. Биз бербеген суроолорду бериңиздер. Тиштерин дагы аштырып, жашын карап алсаңыздар болот туугандар. Мынакей, ушундай болгон уйлар сатууга чыкты. Бүгүн 23 декабрь 2025 жыл. Момундай болгон 7 ай бооз. Мына басып бараткандарды дагы көрүп атасыздар туугандар. Арттарынан караңыздар мынакей. 4-сүн тууйт. Андан кийин бул уй боюнча маалымат берсек, бул экинчисине бооз экен. Январдын бир 10-доруна барып тууйт дейт туугандар. Жеп ичиштери жакшы экен. Биринчисин тууганда эгиз тууган экен ушул уй. Эгиз тууптур биринчисинде, азыр экинчисине бооз экен. Бул 23 литр сүт берген дейт. Сүтүнө гарантия берем дейт ээси. Туугандар, мына ушундай болгон уй. Караңыздар, экинчи туут. Бул уйдун акчасына келип токтолсок, баасын 195 000 сом сурап жатат. Январдын бир 10-доруна барып тууйт дейт туугандар. Чалда бар да, мына Карабалта. Ушундай уйлар чыкты. Бирөөсү 190 000 сом, бул уйду 195 000 сомго койду ээси. Ал жагын сүйлөшүңүздөр туугандар, мына бизге жиберди. Биз сиздерге көргөзүп берип атабыз, караңыздар. Баскан тургандарын дагы көрүңүздөр, мына жеп ичишин дегендей. Жемден берсеңиздер да жей тургандай ма уй. Ден соолугу жакшы экен. Экинчи эле гана туут экен ушул уй. 195 000 сом. Кимде ким алган болсо, буйруп насип кылсын демекчибиз. Бооздугу жакын экен. Кышында сүт ичем деген бир туугандар болсо, көрүңүздөр. Ээси менен толук сүйлөшүңүздөр туугандар.